Интернет колдонуучулар Аламөдөн дарыясынын суусу жашыл түскө боелгонун айтып, видеосун таратып жатышат. Роликтин автору кадр бүгүн 29 февралда тартылган айтылууда. Аламөдөн дарыясы жашыл түскө боелду. Бул ал арчанын суусу. Мен Дордой аймагында турам. Бул химиялык же эмне түшүндүрүп бергилечи, деди автор. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция видеону изилдеп жатат. Маалымат бак Спутник KG. Стою в районе Дордой, где вода скапливается, водохранилище. Вот она. Объясните мне, что за зеленая химия или антифриз, я не пойму, что такое. Социалдык түйүндөрдө жана мессенджерлерде Ош областынын Өзгөн районунда коронавирус жуктуруп алган жарандар аныкталды деп тарап жаткан маалыматтар чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги кабарлайт. Бүгүнкү күндө өлкө аймагындагы эпидемиологиялык абал туруктуу, коронавирус жуктуруп алган учур катталган жок. 28 февралда Кара Суу районундагы Достук көзөмөл өткөрмө бекетинин Түштүк Кореядан Өзбекстан аркылуу келген Кыргызстандын 1 жана Россиянын 2 жараны өткөн. Санитардык карантиндик пунктунун кызматкерлери Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан даярдалган иш-аракеттердин алгоритми боюнча аларды андан ары кароодон өткөрүүгө Саламаттык сактоо уюму жеткирди. Бардыгынын абалы канааттандырыларлык. Респиратордук оорулардын анын ичинде коронавирустун белгилери жок. Маалымат бак Элдик медиа. Премьер-министр Мухамбет Калый Абылгазиев 29 февралда башка өлкөлөрдөн келген жүргүнчүлөрдү текшерүү иши менен таанышуу үчүн Манас эл аралык аэропортуна барды. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Абылгазиев анда Туркиядан келген жүргүнчүлөрдү текшерүү процессин көрдү. Учакта 150 жүргүнчү болгон. Бул каттам менен келгендердин арасынан вирус аныкталган жок. Биз сак болуп жерибизге келген ар бир адамды текшерүүгө тийишпиз. Дене табынын жогору болушун гана эмес, тигилже бул жүргүнчү келгенге чейин кайсы өлкөдө болгонун да текшерүү керек. Муну жалпы жарандык паспорт боюнча текшерүү оңой. Вирус бар деп шек санагандардын баарын изоляция кылуу зарыл, деди Абылгазиев. Премьер-министр убактылуу обсервация жайында барды. Учурда эпидемиологиялык абал жакшы эмес. Ар кыл өлкөлөрдөн келген 122 адам бар. Алар текшерүүдөн өтүп 14 күн карантинге алынган. Алар ошондон кийин эле өлкөлөргө өткөрүлөт. Абылгазиев бардык өткөрмө жайларда көзөмөлдү күчөтүүнү, ошондой эле текшерүүчү кызматкерлерди тийиштүү гигиеналык жана коргоочу каражаттар менен камсыздоону тапшырды. Соңку маалыматтар боюнча Кытайдын Ухань шаарында чыккан коронавирусту жуктургандардын саны 83 миңге жетип, вирустан 2800дөн ашык киши каза болду. Коронавирус 50дөн ашык өлкөгө жайылып, вирустун очогу болгон Кытайдан кийин эле вирус эң көп катталган Түштүк Корея, Иран жана Италия өлкөлөрү болууда. 28 февралда Кыргызстан коронавирустун жайылып жаткан Кытайдын, Ирандын, Италиянын, Жапониянын жана Түштүк Кореянын жарандарынын өлкөгө келишине убактылуу чектөө киргизди. Иранда парламенттин 4 депутаты өпкөнү сезгенкен коронавирусту жугузуп алды. Мejlистеги 30 депутаттан 4 илдетке кабылганын парламенттик президиумдун мүчөсү Мухаммад Али Вакили 28 февралда Твиттер аркылуу кабарлады. Иранда Кытайдан чыккан COVID-19 вирусун жугузуп алган бир нече жогорку кызматтагы адамдардын арасында аялдар жана үй-бүлө маселелери боюнча вице-президент Масумих Эптекар да бар. Бул өлкөдө вирус тездик менен жайылып, соңку 1 суткада эле 8 киши илдеттен каза тапты. Иранда вирустан көз жумгандардын саны 34 кишиге жетип, инфекцияны баш аягы 388 адам жугузуп алды. Кытайдын өзүндө вирусту жугузуп алгандар 78.824 адамга жетип, баш аягы 2788 киши көз жумду. Кыргыз өкмөтү Кыргызстандын чек арасынан ID карт менен өтүүгө 1 марттан тарта убактылуу тыюу салды. Мындай чара жарандардын коопсуздугун сактоо жана чек арадагы көзөмөлдү күчөтүү максатында киргизген өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Буга чейин эпидемиологиялык кырдаал начар болгон өлкөлөрдөн Москвага келгенин жашырып, мамлекеттик чек арадан ID карт менен өтүүгө аракет жасаган кыргызстандыктар аныкталды. Алардын бардыгы карантинге алынды деп айтылат. Өкмөттүн коронавирусту алдын алуу боюнча республикалык штабтын чечимине таянган маалыматында. Ошондой эле штаб кыргызстандыктарга эле көп чогулган жерлерден улак болууга жана жеке гигиенаны сактоого чакырды. Буга чейин Кыргызстан коронавирус жайылып жаткан Кытайдын, Ирандын, Италиянын, Жапониянын жана Түштүк Кореянын жарандарынын келишине убактылуу чектөө киргизди.
Сабырдуу адамдардан сабыр кеткенде. Японияда кезек күткөндөр медициналык беткап талашып мушташып кетишти. Коронавируска байланыштуу Японияда абал курчуп жаткан маалда медициналык беткап сатып алуу үчүн кезекте турган адамдардын мушташкан видеосу интернет айдыңына тарады. Видео тууралуу Япониянын Фукуока шаарында жайгашкан мекендешибиз Асель Минагава Супер Кейджи порталына окуя тууралуу төмөнкүдөй маалымат берди. Маалыматка караганда, япониялык түгөйлөр медициналык беткап алуу үчүн кезек күтүп турушкан. Ошол жерден кытайлык туристтер кезекти күтпөй соода кылып башташкан. Сабыры кеткен япондуктар кытайлар менен мушташып кетишкен дейт Асель. Ошондой эле учурда Фукуока шаарындагы кырдаал тууралуу кыскача маалымат бере кетти. Учурда Японияда эл дүрбөлөңгө түшүп, дарат кагазы, нымдуу салфетканы көп өлчөмдө сатып алып жатышат. Көпчүлүк компаниялар жабылып, интернет аркылуу иштөөгө түштү. Айрым мектептер, бала бакчалар 1 айга жабылды, деди мекендешибиз. Акыркы маалыматтарга ылайык, Японияда коронавирус жугузгандардын саны 942ге жетип, 11 киши каза болду. Маалымат булак Супер Кейджи. Сузак районунун Бегават айылынын тургуну 2003-жылы төрөлгөн Рахмиден кызы Мадина изделүүдө. Бул тууралуу Жалал Абад областтык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, ал 23 февралда болжол менен саат 11:30да үйүнөн тарынып чыгып кеткен боюнча дайынсыз болууда. Милиция кызматкери 17 жаштагы Мадина Рахмиден кызынын жүргөн жерин аныктоого мүмкүнчүлүк болбой жаткандыгына байланыштуу туугандар аны табууга коомчулуктан жардам сурайт. Белгилери: бою 165-170 см, чачы кара узун, өңү кара тору, орто келбеттүү, көзү кара, кашы кара. Кийимдери: башында сыя түстөгү жолук, үстүндө кара түстөгү куртка, ичинде көк түстөгү көйнөк, кара түстөгү жынсы шым, бутунда кара түстөгү өтүк. Республикалык штаб мекендештерди эл көп жыйналган жерден улак болууга чакырат. Коронавирус инфекциясынын өлкөгө киришин алдын алуу жана жайылышына жол бербөө боюнча республикалык штабтын кезектеги жыйыны өттү. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришти. Тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан коронавирус инфекциясынын жайылышынын алдын алуу боюнча бардык чаралар толук көлөмдө көрүлүүдө. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында коронавирус менен ооругандар жок. Республикалык штаб өлкөнүн аймагында кирүүгө убактылуу киргизилген чектөөлөр акыркы 20 күн ичинде эпидемиологиялык абал жакшы эмес, тобокелдик жогорку өлкөлөрдө болуп келген бардык чет өлкөлүк жарандарга тийиштүү экендигин түшүндүрөт. Өлкөлөрдүн тизмеси кырдаалдын өнүгүшүнө жараша жаңыланат. Муну менен бирге бул мажбур чечимге түшүнүү менен мамиле кылган Кытай, Япония, Корея, Иран жана Италияга ыраазычылык билдирет. Акыркы 20 күндө тобокелдик жогорку өлкөлөрдө болуп келген кыргыз жарандары кайтып келгенде 14 күндүк карантинге алынат. Республикалык штаб өлкө жарандардын жоопкерчиликти эске алып, коомду тынчсызданууга жана дүрбөлөңгө алып келе турган чындыкка дал келбеген маалыматтарды жайылтпоого чакырат. Республикалык штабтын мүчөлөрү мекендештерге эл көп жыйналган жерлерден улак болууну жана өздүк гигиенаны эрежелерин сактоого сунуштайт. Эскерте кетсек, бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавирус эпидемиясынын коркунуч деңгээлин эң жогоркуга чейин көтөргөн. Бул бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун градациясында эң жогорку деңгээл. Ошол эле учурда БДСУ вирустун жайылтуу жолдорун жабуу аркылуу эпидемияны токтотууга болоорун белгилейт деп жазылат маалыматта. Маалымат булак Супер Кейджи. Коронавируска байланыштуу тек аран адамдардын жума намазга чогулуусуна тыюу салынды. Өлкөдө вирус жуктургандардын саны 245ке жетти. Арасында аялдар жана үй бүлө иштери боюнча вице-президент Масуми Эптекер да бар. Мындан улам Эптекердин командасындагы бардык өкмөт мүчөлөрү вируска тест тапшыра башташты. 25 февралда COVID-19 вирусун Ирандын саламаттык сактоо министринин орун басары Ирад Харирчи да жуктуруп алган аныкталган. Расмий маалыматтарга караганда, Иранда акыркы 1 суткада каза болгондордун саны 7ден 26га жетти. Бул коронавирустан Кытайдын сыртында эң көп адам өлгөн алгачкы учур. Коронавирус же COVID-19 Кытайдын Ухан шаарында январь айында катталган. Эпидемияга байланыштуу шаар карантинге алынган. Учурда коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 82 миңден ашты. Каза болгондордун саны 3 миңден ашты. Акыркы маалыматтарга караганда коронавирус 46 өлкөдө катталды. Маалымат булак Элдик медиа. Өзүбүз чечебиз. Кыргызстан Казакстандын дооматына жооп кайтарды. Кыргыз тарап коңшу өлкөнүн койгон дооматы суу кечпей турганын айтып, ар бир мамлекет өз алдынча салыктык төлөмдү бекитүүгө укуктуу экенин белгиледи.
Экономика министринин орун басары Элдар Алишеров Кыргызстандын чечимине карата Казакстандын Дүйнөлүк соода уюмуна жана Евразия экономикалык комиссиясына кайрылышы боюнча комментарий берди. Коңшу өлкө Кыргызстанга жасаган экспорттун өзөгүн түзгөн товарларга карата кошумча нарк салыгы негизсиз жогорулатылды деген доомат койгон. Атап айтканда, Кыргызстан Казакстандан келген un, кумшекер, күрүч, жумуртка, сыра, семен жана көмүргө карата контролдук баалардын минималдык деңгээлин колдонушуна макул эмес. Бул маселе Евразия экономикалык биримдиктин алкагында каралып чечим чыккан. Биз контролдук баалардын минималдык деңгээлин колдонууга укугубуз бар. 18 протоколду салык салуу механизмдин Евразиялык экономикалык биримдик мүчө мамлекеттер базар баасына карап өз алдынча аныктай алары көрсөтүлгөн. Себеби аз салык төлөө үчүн товардын баасын арзандатып салышат. Буга байланыштуу ар бир өлкө тобокелчиликтерди аныктап, салык алуу үчүн базар баасын бекитүүгө укуктуу, деди Алишеров. Ал ошондой эле Казакстанда дагы ушундай эле механизм иштей турганын белгиледи. Казакстандын фискалдык органдары дагы товарга бир бааны коюп, ошого карап салык алууга укуктуу. Муналар колдонуп жатышат. Буга чейин Кыргызстанда мындай механизм импорттук товарларга гана колдонулуп келген. Кыргызстан нормативдик укуктук актыларын Евразия экономикалык биримдиктин талаптарына шайкеш келтирүүсү шарт. Ал үчүн учурда контролдук баалардын минималдык деңгээлин атамекендик өндүрүшчүлөргө да киргизүү боюнча мыйзам долбоору иштелип чыгып, жогорку кеңештин кароосунда турат, деди министрдин орун басары. Алишеровдун айтымында, Дүйнөлүк соода уюмунун соода жана тарифтер боюнча негизги келишимине ылайык тиешелүү кызматтар товардын баасын аныктап, ага жараша төлөмдөрдү бекитүүгө толук укуктуу. Мисалы, бажыда тобокелчиликтер менен иштөө башкармалыгы бар. Эгер товар баасын арзандатып салат деген тобокелчилик жаралса, бажы кызматы өзү товардын рыноктук баасын аныктап, андан төлөмдөрдү ала алат. Ошондуктан кыргыз тараптан эреже бузуу болгон эмес. Дүйнөлүк соода уюмуна кайрылуунун процедурасы боюнча эки тараптуу кайрылуулар жана консультациялар болушу керек. Бизге кайрылуу дагы, кат дагы келген жок. Жалпыга маалымдоо каражаттарына чыгарганы кайрылуу эмес, деди министрдин орун басары. Соңунда ал салыктык башкаруу бул улуттун артыкчылыктуу укугу экенин кошумчалады. Буга чейин Кыргызстан казак тарап транзиттик товарларды өткөрүүгө чектөө киргизип жатканын айтып арызданган. Бул маселени Дүйнөлүк соода уюмунун соода процедураларын жөнөкөйлөштүрүү комитети 11 февралда Женевада өткөн жыйынында караган. Казакстан дооматка жооп кайтарып, Кыргызстан бажылык башкаруусун колго ала албай, Казакстандын жана Евразия экономикалык мүчө мамлекеттердин бюджетине зыянын тийгизип жатканын билдирген. Маалымат Спутник, Кыргызстан.